Салам алейкум. Силер менен ой бөлүшүп коеюн дедим. Жакшы ой. Анткени силер итак эле күндө миллиондогон, миңдеген информацияны кабыл алып атабыз. Бирок баарынын кереги жок информацияны кабыл алып атабыз. Эмне дегенибиздин себеби бүт биз көрүп, билип, угуп аткан нерсенин баарын мээ кабыл алат. Бирок ал иштелип чыкпайт да, ал эч нерсеге пайдасы жок, эч нерсеге кереги жок. Бирок алар мээни забивает. Анан мээде полный бардак. То есть мээ азыр свалканы колдонгондой эле мээни колдонуп калдык да, акылдычы. Денени да ошондой эле колдонуп калдык. Эмне көрсөк жей беребиз, эмне көрсөк уга беребиз, эмне көрсөк ошонун баарын аягы жок көрө беребиз да, мантипчи. Анан ошонун айынан мээ мусор болуп, свалка болуп иштебей калганын айынан жашоо да ошондой болуп атат да. То есть көп адамдар баарын билет, бирок эч нерсе билбейт да. То есть бир нерсени азыр билиш оңой эле. Google'дан жаздыңар, билдиңер ал информацияны. Бирок кереги жок информация дагы бизде өтө көп. Мурун кой кайтарыш керек, чөп чабыш керек, күзүндө картошка жазында эгип, күзүндө ото жайында отоп, күзүндө алып погребке салып, анан ошону менен жашаш керек деген мындай пайдалуу ой, акыл болсо, ошол картошкага эмне керек, буудайга эмне керек, малга эмне керек дегенчи. То есть анын баары бизге керек болчу, ошону колдончу. Азыр таптакыр адамдын акылы жашоосунда колдонулбаган, жашоосунда кереги жок прикол, кандайдыр бир ютубта жаңылыктар, адам контролировать эте албай турган там акыр заман деген, анан магнитная буря, анан тиги бу, анан детали ар кайсы, бирөөлөрдүн жашоолору, бирөөлөрдүн ушагы таптакыр сен тааныбаган адамдардын өмүрү баяны болуп атып эле. Адамдын жашоосу мусорго айланып калды. Анан ошол, то есть адамдын жашоосу, адамдын акылы бүт баары мусор болуп калды да, свалка. То есть кимге эмнени илең, ошону сага кыргытат, сен ошону мээңе киргизе бересиң. Через эмне? Через интернет, через телефон. Анан жашоо дагы ошондой. Жашоо дагы баш аягы жок, ойлордун аягы жок. Акылдын жыйынтыгы жок. Анан кыйналып, кысталып. Неге мурун депрессия жок эле? Стрессим ар дайым эле болуп келген, мурун депрессия деген жок эле, азыр депрессия көп. Анткени ошол биздин акылдын баары жалаң, кереги жок информация бизде жашайт. Биз аны колдонбойбуз, бирок мээ ошону менен забит. Анан всегда билгиле, силердин кечээки оюңар, силердин кечээки амалыңар, силердин бүгүнкү акыбалыңар деген бар да. То есть сен кечке жөн эле бестолковый видео көрүп, ошонун баарын акылыңа забивать эткен болсоң, эртеңки жашооң ошондой эле болот да. То есть маңызы да жок, мааниси да жок, бир жыйынтыгы да жокчу. Ошондуктан туугандар, ар бир информацияны кабыл алып атканда, бир информацияны көрүп атканда, жөн эле интернетти чукулап, жөн эле бир нерсени көрүп атканда, ар дайым ойлоңгула, силерге ошол керекпи, кереги жокпу депчи. Анткени ар бир маалымат силер кабыл алган, силер аны иштетпесеңер, ал силерге эле каршы иштейт. Эң эле жаман жери эмне? Мээңердин ичинде силерге каршы иштейт да. Пайдасы жок эле иштейт. А пайдасы жок иштеген нерсенин баары зыян алып келет. А зыян алып келгенин баары эмне болот? Силердин жашооңордо кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды, көп бир ишке ашпаган нерселерге, оюңарды ойлонто берген нерсеге жыйынтык чыгарып берет, анан силер ошого көнүп да каласыңар да. Анан ошол көнүмүш адаттын айынан өзүңөрдүн жашооңор баш аяк жок. Ошо баш аяк жак болбош үчүн эмне информацияны, эмне маалыматты угуп атасыңар, эмне жөнүндө сүйлөшүп атасыңар, жана эмне көрүп атасыңар, ошону билип койгула.
Эгер аны билбесеңер, болду ошо, жашооңор ошо. Жашооңорду өзүңөр билбей каласыңар да, эмне кылып жашап аткан.